Жыл аягына чейин пенсия жана бюджеттик кызматкерлердин айлыгы жогорулайт. Казакстан чек арадагы жүргүнчүлөргө чектөөнү жойду. Чүйдө чек арага жакын жерде казакстандык жоокерден сөгү табылды. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Кыргызстанда жылдын аягына чейин пенсияны жана бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов пенсия системасын реформалоо боюнча өтүп жаткан парламенттик угууда билдирди. Звучит неплохо. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети Кыргызстандагы пенсия системасын реформалоо жана 2023-2026 жылдарга милдеттүү медициналык камсыздандыруунун өнүгүү боюнча концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угууларды өткөрдү. Буга чейин президент Садыр Жапаров 1-апрелден тартып билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштеген 309 миңдей кызматкердин айлык акысы 50-100%га чейин көтөрүлгөнүн билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы 11-апрелде түнкү саат 12ден тартып Казакстан чек арасындагы жүргүнчүлөргө чектөөлөрдү жойгонун билдирди. Мекеменин басма сөз өкүлү Гүлмира Бөрүбаева учурда кыргызстандык жарандар коңшу өлкөгө тоскоолдуксуз өтө баштаганын маалымдады. Продолжим. Чек арадан өткөндө эки тараптан тең жарандардан ПЦР тести жана COVID-19 каршы эмдөөнүн толук курсунан өткөнүн тастыктаган документи талап кылынат. Өткөн аптада Казакстандагы коронавирустун жайылышынын алдын алуу боюнча мекемелер аралык комиссия 11-апрелден тартып чек ара бекеттериндеги чектөөлөрдү алуу тууралуу чечим чыгарган. I don't know. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөшкөндө чек арадан өтүү тартибин жеңилдетүүнү өтүнгөн. Токаев бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырма бере турганын айткан. Чүйдө Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасына жакын жерде казак жоокеринин сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициядан билдиришкендей, 10-апрель күнү болжол менен саат 17:40 Панфилов райондук ички иштер органына 20-25 жаштагы жигиттин сөөгү табылгандыгы тууралуу кабар түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып, Кыргыз-Казак чек арасына жакын жерде аскага куруу менен асынып алган адамдын сөөгүн табышкан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө маркум Казакстандын 2003-жылы туулган БУ аттуу жараны экени аныкталган. Учурда чечилүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биз KGZ сайтыбыздан кененирээк окуй аласыздар.